кантип сен маяка түшүп анан алтын медаль менен бүтүрдүң депчи. Аны айтып атам, баягы бизде сүрөткө шыгыбыз бар депчи. Эмелер досторум болсо күлүп атышат. Ал таштандыны космостон аласың депчи. Кыргызстан, Киргизстан. Гордый. Кыргызстан. Кыргызстан. Киргизстан. Да, я. Киргизстан. Армаңыздар урматтуу биздин көрөрмандар, сиздер менен кайрадан Door Life Media YouTube каналы. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Австриянын Вена борборунда болмокчу биздин мекендешибиз художник жана скульптор Настар Мамаев. Насыбраке, саламатсызбы? Пирамида телеканалы мекендештер долбоору атайын Австрияга келип, Венанын борборунан мекендештер долбооруна тартканы келдик. Сизди көргөнүздөн кубанычтабыз. Кандай турасыздар? Жакшы турабыз. Анда эмесе биздин долбоорду баштасак, бүгүнкү съемкабыз ийгиликтүү жана пайдалуу болот деп ойлойм жаштар үчүн. Настар Мамаев Вена Көркөм академиясынын аспиранты, Вена академиясынын магистратура жана бакалавр даражасына. Москвадагы Герасимов атындагы кинематография институтунун, Бишкектеги Семен Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайын бүтүргөн. Семен Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик сүрөт окуу жайынын мурдагы директору, Борбор калаадагы негизги эң популярдуу эстеликтеринин автору жана аткаруучусу. Атап айтканда, көрүнүктүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун жана Манастын мемориалы, Кытайда орнотулган Манастын эстелиги. Европада, АКШда, КМШ өлкөлөрүндө жана Азияда өткөн көптөгөн эл аралык сынактардын жана көргөзмөлөрдүн жеңүүчүсү. Бишкектеги Чыңгыз Айтматовдун Манастын мемориалы, Пекин шаарындагы Манастын эстелигинин автору, сүрөтчү, айкелчи Настар Мамаев окуган Венадагы көркөм академияга келдик. Ал бул окуу жайды 2004-жылы алтын медаль менен бүтүргөн. Учурда көркөм академияда аспирантурада окуп жатат. Настарбек, сиз жөнүңүздө көп эле угуп жүрөбүз. Бирок дагы бир жолу ушу мекендештер долбоорунда бир биздин көрөрмандарга өзүңүз жөнүндө бир айтып берсеңиз кайрадан. Мен өзүм болсо Минкушта төрөлгөм. Жумгал районунда. Өзүм атым болсо Настар. Атам ошо атымды койгон. Мындайча айтканда, өзү ошол атымды мындай издеп таап, өзү ойлонуп ошо Настар деп, Нарын Стар деп, же болбосо Норт Американ Стар деп коюп. Ошол себептен ойлогон. Ал 62-жылы төрөлгөм. Анан ошол маалда 61-ci жолу Гагарин учпады эле космоскачы. Ошол себептен ошол эми балам дагы ошол бир космонавт болсун деп ошо ырымдап ушинтип. Бирок мен космонавт болбой эле сүрөтчү болдум ушу. Бирок ошонун таасири тийди магачы. Көбүнчө ошол мен сүрөттөрдү космос жөнүндө тартам да менчи. Космонавт болбосом дагы космос жөнүндө тартып ошол сүрөттөрдү. Ушу көптөгөн сыйлыктардын ээсисиз, андан сырткары ошол сүрөтчүлөр көргөзмөсүн чогуу өткөрүп атасыз, выставкалар көп, көргөзмөлөрдө катышып жүрөсүз. Негизи эле ушул Венада келип калышыңыздын себеби эмне болду? Анан кандай биякта сүрөтчүлөргө мамиле кандай экен? Дүйнөлүк сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү ушул Венада сиз ойлогондой ийгиликтүү өтөт экенби? Албетте өтөт. Себеби болсо Маданиянын борбору Венада, Европада. Анан эми моякта мен жакшы бир выставкаларга катышкам. Моякта болсо ар кандай выставкалар өтүп турат да. Мисалы, жөн эле выставка өтпөйт. Моякта концептуалдуу выставкалар өтөт да. Акыркы убакытта мен ошол космос борбору жөнүндө ошол таштанды, космостун таштанды жөнүндө ошол теманы алгам. Анан ошол себептен болсо мен ошону кандай себептен бул атмосфера, биосфералар бизде бар да, мегасфера, экзосфералар бар. Биздин
эместе жердин тегерегинде. Анан ошолорду жана эмелер ракеталар учуп атпайбы? Ошолор таштандылар таштап атышпайбы? Анан жакында убакта болсо 10 миллионго чейин таштандылар бар да. Анан ошол себептен дагы биз эми баягы биздин өзүбүздүн салымыбыз ошо сүрөт аркылуу ошо элдерге билгизүү да. Досторум болсо күлүп атышат. Ал таштандыны космостон эмне аласың депчи. Кыргызстандагы таштандын завод ачып коюшпойбу депчи. Эми азыркы заманда деле мен ушу үмүтүм бар, баягы азыркы биздин президентибиз келбедиби? Ал аракет кылып атат, жакшы эле баягы завод ачабыз депчи. Себеби болсо илгери мафия болуп кеткен да. Таштандыны өздөрү переработка кылып акчасын таап, аны эч кимге айтпай, чөнтөктөрүнө салып жөнөтүшпөй. Негизи бул Венада болсо бир жакшы таштанды бар, завод бар мындай таштан алабабыр эметкен жанагы переработка ошол эме бар. Завод бар. Аны болсо Хундервассер деген художник өзү ачкан. Жакшы проектсин кылган. Эми ал болсо ошол ысык суу менен, электричество менен Венанын борборду баарын эле эметип атпайбы? Камсыздайт, камсыздайт. Переработка. Ошол эле переработка. Ошол жакта где-то мен уккан боюнча 10 миң адамда иштейт да. Это мебель чыгарышат, кагаз чыгарышат, айнек чыгарышат, ар кандай нерселерди. Көп нерселерди чыгарышат да. Биз ушул бизде деле ошондой кылыш мүмкүн. Бизде деле кылса болот, бара да. Анан эми баягы мен азыр башка эмеге буруп кетпедим ба, космостун эмесин. Бирок таштанды менен күрөшүү жолу ошол бияктан биз көп нерсени үйрөнсөк болот экен да. Мына Венага келгенде деле биз көрүп атпайбыз, мусор жок да. Таштандылар жок. Булар кантип ошентип же бир мусорный бак көргөн жокпуз. Булар таштандыны ошо 2-3 обработкага которушат да. Булар болсо таштандын жөн эле чыштап коюшпайт. Анан буларда дагы мындай эмелер жакшы да. Тарбия жагычы. Мисалы мектепке окуучу барып атканда, бүгүн 2-сентябрбы? Вот булар болсо эми бизде 1-сентябрда болот. Булар болсо кичине кечирээк барышат да. Ошол себептен да алар болсо 1-класска баратканда аларды бир заводко алып барышат, ушу таштанды заводкочу. Анан баарын көргөзүп беришет да. Анан дагы мындай кичинекей таштанды баягы эме контейнер деп коет, ошону подарок кылышат кичинекей балдарга баарыначы. Бар заводдун баарын көргөзүп беришет. Таштанды кандай кылып атышат, ошол анын сезими болсо башкача өзгөрүп калганда алардачы. Анан кичинекей балдар болсо уже билишет, кайсы таштандын кайсы жака чышташ керек экен. Негизи эле Венада, ушул Австрияда маданият чөйрөсүндөгү кишилерге өз караш кандай экен? Кандай баалайт экен аларды биякта? Аларды болсо жакшы баалайт. Мисалы ошол кандай бир программа болсо, если ошону болсо магистратка барып айтып эметсеңер, ошону болсо бекер акча беришет да, мындай эметчи. Если ошол тема болсо, ошо Венага лайыктуу болсо, алар ошону спонсировать этишет да. Жакшы. Азыркы учурда ошол сиздин чыгармаларды дүйнө жүзүндө кайсы өлкөлөрдө дагы бар? Акыркы сиздин чыгармаларыңыз. Эми болсо Германияда, Италияда, бу Америкада деле бар. Чыгармачылар боюнча жана эми баягы персональный выставка болгон жок. Сүрөттөрдү жиберип атабыз. Ошол өлкөлөргө, ал өлкөлөр эми мисалы үчүн жөнөткөндө сиздин ошо атайын буйрутма береби же кандай? Азыр деген интернет деген бар да. Ошо топовый художниктердин немелерин карайт. Топовый художниктер деп коет. Рейтинги, да? Ошонун рейтингтерин карап туруп эле билип алышат да.
Эми азыр ошол проблема болуп алды да. Азыр дагы бир выставка болот, ошол выставкага даярданып атабыз. Ал ОБС-н эмесин боюнча борбор ошол выставканы эметип атышат да. Уюштуруп атат, А ошого дагы через посольство аркылуу мага чыгышты да. Анан ошо чыгып анан азыр болсо ошол эмесин концепциясын жазып берген эме. Анан карап жактырышкан. Ошол ошондой кез-кезде приглашение болуп турат да. Азыркы учурда мына сиз эми Австрияда көбүнчө Венада болуп атасыз. Биякта эли кандай экен, мыйзамдары кандай экен, негизи эле Австриянын элинин табияты кандай экен? Булар кандай кабыл алат экен бизди? Эми буякта азыр чет мамлекеттен келген адамдар көп да. Баягы мындай эме жокму, ограничение жок да мындай. Көбүнчө ушунду боштондук да эми өзүң мисалы өзүм болсо сүрөт тартып же бирдеме чыгармачылык иштеп атып, ошону өркүндөтүп өстүрүп атсам, алар болсо ошого поддержка кылышат да. Кантип келип калдыңыз бул жака? Ошол жөнүндө айтып бериңиз жанагы. Башында сөйлөмчү. Мен себеби болсо муяктан окунуп бүткөмүн да. Мен өзүм болсо Венский художественный академияны, азыркы академия. Ошол академияны болсо 1998-жылы тапшырып өткөм. Аны 2004-жылы бүткөм да. Аны алтын медаль менен бүткөм. Анан ошол себептен болсо мага эки вариант кылышкан да, мындай эметчи. Бизде калып иштейсиңби депчи, ассистент болуп. Профессорго ассистент болуп иштейсиңби деп. Анда мен профессорум Гунтердан иш болчу. Мен отказ кылгам да. Себеби болсо мен Бишкекке эле кетким келген. Анан дагы бир-эки күндөн кийин кайра бир суроолор эме пайда болду да, мындай докторантурага сага бир орун берип атабыз. Себеби болсо ал болсо жана орун болсо эки эле адамга берилет экен да, докторантурада. Анан мага дагы бир курсташмачы. Анан мен айткам, ойлонуп көрөйүн депчи. Ошондон кийин кеткем мен Бишкеккечи. Бишкекке кетип, ошол жакта жүргөндө анан менин профессорум келген. Бишкекке келген. Сиз менен жолуккан, жолукканы келген. Себеби мен ал мени коноктогондо өзүнүн вилласындачы. Анан ошо сүйлөшүп алган боюнча анан ал өзү да мага келген да коноккочу. Анан ошол кагазды пригласительный алып келген да мага мен докторантурага. Айткан ошол азыр настар ошо возможность болот. Менде андай возможность болгон жок дейт. Сенде болуп атат депчи. Ошол себептен окуп алганың жакшы депчи. Анан ойлонуп көрөйүн деп эле ошентем. Анан эки күндөн кийин ал ошол жакта жүрүп эметип аткандан кийин анан бир жумадай жүргөн. Анан бир жумадан кийин анан эметти да. Адамды алып макул болдум анан келип анан тапшырып окугам. 2 жыл окуп туруп анан кетип калгам кайрачы. Себеби болсо мен Бишкекте болсо жана Чингиз Айтматовдун эмесин скульптураны жасап аткам да. Ошону жасап бүтүрүп ошол жакта башка эмелерди, проекттерди жасап жүргөм. Муякта болсо мындай окуп жүрө берсе болот да. Бир 5 жыл болуп, 10 жыл болуп жүрө берсе болот да мындайчы. Мурда жыл болсо мага айтышканда сен же окууну бүтүргүн, же сен болсо окуудан чыгарабыз депчи. Анан үйдөгүлөр менен кеңешип анан келинчегимди айтып анан келип калдым ошо окууну бүтүрөйүн депчи. Аз калганда эмелердин баарын тапшыргам, уже дипломго чыктым. Анан ошол окуп калдым ошол бойдон. Мына келгениме уже 2 жыл болду. Буякта жүрөм ушу. Быйыл бүтөсүз да Кудай буйрса? Жок. 2 жылдан кийин бүтөсүз да. Анан мындай суроо бергим келип атат азыркы учурда ушу биздин жаштар, чыгармачыл жаштар деле көп эле чет өлкөгө баралы дейт. Европагачы. Анан эми бул жакка келип билим алса, андан сырткары жумушка орношсо болот экен. Ошо кантип кеңеш беретиңиз ушул жаштаргачы? Кантип бул жакка келсе болот? Кайсы эмнени билиш керек? Бул жагынан болсо адамдын өзүнөн да.
Мисалы, биринчисинен болсо тилди билип алыш керек да. Тилди билгенден кийин үйрөнүп алгандан кийин бизде жакшы эмелер бар. Курстар бар. Жана немис тили боюнча. Гёте институты бар бизде. Ошону бүтүрүп алып, хотя бир жылдык окууну ошону бүтүп алып туруп, андан кийин экинчи маселеси болсо акча жагы. Ошо каражат табыш керек. Анан үчүнчү болсо эрк болуш керек да. Эрк болуш керек. Жаңы идеяларды ишке ашыруучу жер тагыраагы окуу жайдын өнөр канасына келдик. Бул жерде ар бир студент өзүнүн иши менен алек. Настар Мамай бизди чогуу окуган сүрөтчүлөр алардын жумушу менен тааныштырды. Эми Россиядан келген, мен чоң бир бала Россиядан окуган, Санкт-Петербургтан келген Олег Пилгун деген ошол бала окуган, мен чоң. Андан кийин азыр болсо эми баягы келип окуп атышат да. Эмеден Грузиядан келишет, Украинадан окуп атышат. Эң эле биринчи Кыргызстандан сиз эле болдуңуз. Орто Азия боюнча мен. Сиз болдуңуз. Анан ошол эмелер дагы күлүп атышпайбы? Тиги кантип сен маяка түшүп анан алтын медаль менен бүтүрдүң депчи. Анан айтып атам, баягы бизде сүрөткө шыгыбыз бар депчи. Чыгармачылык элбизде деп. Ошондон ошо моякта болсо жакшы эле мүмкүнчүлүктөр бар. Биякта. Себеби болсо компьютерден баштап медиа арт деп коет. Ошондон баштап скульптура, бедисчилердин окуусунан баштап ошо ар кандай эмелер. Театральная сценография деген да бар. То есть театральный эмелер да декорация жасаган да эмес бар. Бизде ал жагы бизде өнүкпөйт го. Бизде дайым эле ошо Шарафутдинов деген бар. Ошол эле жалгыз эле эметип жүрөт. Мен директор болуп иштеп жүргөндө художественный училищеда. Ошол мага келип айткан, бир отделение ачпайсыңбы депчи. Театральный жагынан депчи. Кыргызстанда депчи. Анан ошол жагда бизде кичине аксап атат да. Анан мен өзүм болсо графиканы ачкам. Отделение графиканы ачкам да. Кыргызстанда. Эми азыр болсо ошол иштеп атат. Жакшы эле иштеп атат. Бияка эми келип окууга тапшырам десе, сөзсүз конкурстан өтүш керек да. Албетте. Экзамен тапшырып, 3 күн экзамен. Анан эмелер да кыйын, условиялар дагычы. Биздикилер 2-3 сааттан тартышпайт. Бар болсо 15 мүнөт эле берет. 15 эле мүнөт. 15 мүнөт. Мына 2 фигура турат, мисалы, кыз менен бала турат. Анан алар болсо 15 мүнөттөн кийин жылаңач турушат, мында эме деп коюшат, акт деп коет да. Сүрөт тартып атканда 15 мүнөт өтөт, алар башка позага турушат да. Анан аны болсо башка кагазды алып, кайра тарта баштайсың. Бат-бат быстрый эмен набросоктор болуш керек да. Моякта да сүрөтчүлөр иштейт, моякта да бир сүрөтчү иштейт. Ал сөзүнүн бири сүрөттөгү көбүнчө ошо абстракция да. Hay material, dices con Трагана. Element dice de coco. Муну баарын кийип алып, эметип анан муну болсо башыма кием дейт. Интересно. Вот Mitlicht, ja? Mitlicht? No, nicht fertig. Nicht fertig, ach so, noch nicht fertig. Dice auch. Entschuldigung. Entschuldigung, heute. Nein, es passt schon. Das ist Dice zusammen Elemente de Luft. Luft bol эме аба боюнча дейт да. Dice danza, por danza. Билеймин дейт. Анан могу шлем бо эме жана космос жагынан эметет да. Космос заха. Проверенз? Ya. Это проверено. Jenny. Какая проблема? Нет, надо гебензем.
Es grosso como. Болду. Кыргызстан, Киргизия. Кыргызстан. Кыргызстан. Gordi. Кыргызстан. Кыргызстан. Kirgistan. Да, я. Kirgistan. Настар Мамайдын эмгектери адамдарды бүт жандыктарды коргоого, жер бетиндеги жашоону баалоого милдеттүү экенибиз жөнүндө ойлонууга үндөйт. Настар Беке, сизге чоң рахмат ушул Австриядагы мекендештер долбооруна катышып бергениңиз үчүн. Анан биздин Пирамида телеканалынын алтынан кичинекей белектерибиз бар. Ошону кабыл алып коюңуз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бул мына бизден кичинекей белек. Рахмат.